Мындайсыздар, сиздер мен Дариха Асанова. Азыр ушул ботту менин артыман кайталаңыздар. Бул аябай сонун акча болушу мүмкүн. Ошондуктан 5 мүнөт убактыңыздарды аябай менин артыман кайталап аткарып коюңуздар. Азыр стартты басканыңыздардан кийин сиздерге ушундай капча чыгат. Сиздер бул жерге жазышыңыздар керек. 4кө 74 кошсок канча болот? 78 деп жазабыз. Кетиребиз. Болду. Эми биздин биринчи кыла турган ишибиз мынакей бул жерге киребиз. Бул жерге кирип биз ушул заданияларды аткарып чыгабыз. Азыр буну кандай кылып аткарабыз бардыгын көрсөтөм. Биринчи мына Телеграмга киребиз. Телеграмга киресиздер. Мынакей бул жерде Let's Go деген жерди басасыздар. Басып туруп, буну басасыздар дагы, кайра чыгасыздар дагы. Андан кийин мына таз бул жерди басышыңыздар керек. Болду, аткарылды. Аткарылганда мындай галочка чыгат. Андан кийин Instagram аккаунт болуш керек. Instagram аккаунтуңуздар дагы Let's Go деген жерди басып туруп подписка болобуз дагы. Анан кайра киребиз дагы, бул жерди кайра басышыбыз керек. Мынакей бул да галочка болду. Эми үчүнчү задание Twitter менен аткарышыбыз керек. Твиттериңиздер жок болсо ача коюңуздар. Аткарып коюңуздар, бул аябай жакшы акча болушу мүмкүн. Твиттерге киргенде бул жериңиздер кара болуп турат, ошону читайт деп басасыздар. Бул жөнүндө аябай жакшы жаңылыктар чыгып атат, ошон үчүн сөзсүз аткарып коюңуздар. Твиттерге, бул жерге Twitter names дейт. Твиттердеги атыңыздарды жазыш керек экен. Бул жерге азыр Twitterдеги атыбызды жазабыз. Names. Твиттерге кирип көрүп алалы. Мен жаңы ачкан болчумун. Аз кодоролу эмне деп атат? Текшерилгенден кийин, текшерилгенче күтө туруңуз дейт. Андан кийин Twitter постко ретвит жасашыбыз керек экен. Let's Go деген жерди басабыз. Эми ретвит жасашыбыз керек экен. Кайсы постуна жасашыбыз керек экен? Ретвит жасайлы. Турамыз болуп калыш үчүн бунусуна дагы жасап кое берели. Лайк басып. Жасадык. Эми кайрадан бул жерди басабыз. Аткарылды. Эми Discord'дан жасашыбыз керек экен. 5-чи Discord'ду дагы Discord деп кочурсаңыздар болот. Кирдик. Discord'да дагы эми бул жерди басабыз. Свое имя дейт. Discord'догу атыбызды бул жака жөнөтөбүз. Азыр бул жака кирип Дариха 8404 экен. Дариха 8404 деп жазабыз. Бул да текшерилгенче күтөт экенбиз. Эми бак деген жерди басабыз. Биз бардыгын аткарып бүттүк. Эми бул жерден setting деген жерден биз language деген жерден бул жерден которгон болуп кеткенбиз. Connecting кылып алышыбыз керек экен. Сиздер бул жерден бул приложенияны көчүрүп алышыңыздар керек. Азыр буну каяктан аласыздар? Биринчи көрсөтүп коеюн. Көрсөтөбүз. Setting деген жерди басасыздар. Басканыңыздардан кийин мына Connect Map деп settingди басасыздар. Connect деген жер чыгат. Сиздер бул жерден Apple болсо Apple'дын ссылкасы менен, анан Android болсо Android'дын ссылкасы менен кирип аласыздар. Кирип бул приложенияны ачып алабыз. Ачып атканда номерге код келет экен. Ошол код менен ачып алабыз. Профиль деген жерге киребиз дагы. Бул жерден Телеграмды подключение кылып алат экен. Биз кодду алып келип коюшубуз керек. Ал кодду биз Телеграмдан алабыз экенбиз. Мынакей бул жердеги код деген жерден ушу кодду алып барып коебуз. Андан кийин биз Trustwallet кошелегунан верх жырма адрес алып келип коюшубуз керек. Бул кошелек мына бул Trustwallet кошелегу.
Ушул кошелектон биз верк 20 алып келип коебуз. Верк 20 деген бул. Ушуну алып барып ушул жакка коюшуңуздар керек. Мына жерден аласыздар. Анан бул жерге алып келип коюшуңуздар керек. Анан бул жерге номериңиздер, email, бул жерге фамилия, бул жерге имя, бул жерге качан туулгансыздар, ошону туура жазышыңыздар керек. Себеби буну жазбасаңыздар сиздерге туура болбосо верификациядан паспорт менен өтүп калышыбыз мүмкүн. Ошондо туура келбей калса дагы сиздер эч кандай токен ала албай каласыздар. Азыр бул жакты бүттүк. Буну койдук. Эми менюга кирели кайрадан. Бул жакты улап алдык. Бул жерде wallet деген жерге биздин азыр балансыбызга келип түшкөн жок. Себеби биздин кээ бир бул жердегилер улана элек. Мисалы үчүн бул жерден Telegram уланды, галочка болуп калат. Instagram уланды, Twitter аккаунт уланды. Андан кийинки ретвит кылган пост. Бул деле уланыптыр. Ретвит кылганыбыз текшерилиптир. Андан кийин Discord эмне болду экен? Discord деле уланыптыр, галочка чыгып калыптыр. Эми wallet дегенди басабыз. Мына бизде 50 токен пайда болду. Ушул токен биздин жана приложение коюп түш керек. 50 токенибиз келип түштү биздеки. Андан кийин эми бул жерден реферал деген жерден реферальный ссылкаңыздарды алып алып адам чакырсаңыздар кошумча 30 токенден берет экен. Баарыңыздарга ийгилик. Мен колуман келишинче көрсөтүп бергенге аракет кылдым. 5 мүнөт убактыңыздарды аябай баарыңыздар катышып коюңуздар. Бул аябай жакшы жыйынтык көрсөтүү мүмкүн. Ошондуктан катышып коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик, тынч болуңуздар. Жакшы калыңыздар.